Көптөгөн адамдардан ийгиликтүү адам менен ийгиликсиз адамдын кандай айырмасы бар деп сурасаң, алар ийгиликсиз адамдар көбүнчө жалкоо болот деп айтышат да. Ийгиликтүү менен ийгиликсиз адамдын ортосунда болгону бир эле айырма бар. Ал да болсо орусча айтканда попытка. Ал эми кыргызчасы болсо өжөрдүк. Өжөрдүк ийгиликтүү адамды ийгиликсиз адамдан көбүнчө айырмалайт. Ийгиликтүү адамдар ар дайым өжөрлүгү менен өжөрдөнүп жатып ийгиликке жетишет. Искендер Зулкарнайн 10 күн бир жерди басып алам, бир чепти багындырып алам деп аракет кылып багындыра албай, бир жерге келип түшкүлдүккө түшүп бушайман болуп олтуруп калат. Олтурган жеринде караса бир кумурска, бир данды, бир чуңкурдан кайра-кайра тартып чыкканга аракет кылат. Жанагы кумурсканын аракетин Искендер Зулкарнайн четтен байкап көз салып турат. Кумурска бир жолу аракет кылат, болбойт. 2 жолу аракет кылат, болбойт. 3 жолу аракет кылат, болбойт, ап чыга албайт. Бирок кумурска аракетин таштап кетип калган жок. Ошентип Искендер Зулкарнайн ушул кумурска эмне кылат экен деп санап, кумурсканын аракеттерин санап олтурса, 50-чү жолунда, 50-чү жолкусунда жанагы кумурска данды сүйрөп чыгып кетет экен. Мына ушул кумурсканын аракетинен сабак алган Искендер Зулкарнайн барып 10 күндөн бери багындыра албай жаткан чебин барып кайра кумурсканын ыкмасына салып багындырып келет экен. Албетте, жашоодо бир нерсени көп жолу аткарабыз, колубуздан балким бир жолу келбей калат, 2 жолу келбей калат, 3 жолу келбей калат. Бирок ага карабастан биз көп жолу аракет кылышыбыз керек. Ийгиликтүү менен ийгиликсиздин айырмасы дагы мына ушунда. Ийгиликсиз адамдар бир жолкусунда болбогондой эле колдорун булгап, үмүтүн үзүшүп, бушайман болуп кетишет. Ал эми ийгиликтүү адамдар болсо 10 жолу, 20 жолу аткаруудан эч качан тайманышпайт. Демек, ийгиликтүү болууну каалаган болсоңуз, анда эч качан аракеттен танбаңыз, өжөр болуңуз, жана ошол каалаган нерсеңизди аракетиңизден танбаңыз. Мына ошондо кумурскага окшоп 50-чү жолунда болсо дагы ийгиликке сөзсүз жетесиз.